саясий ишмерлерди, мамлекеттик кызматкер жана укук коргоочуларды ким тыңшап жатат жана алардын артында ким турат? Кече жакында эле парламентте ушул суроолор көтөрүлүп, УКМКнын жетекчилигине ТМЗдын тыңшоо фактылары боюнча иликтөө жүргүзүү тапшырылган. Алсак акыркы бир нече айдын ичинде эле ТМЗдын аудио-видео жазуу жүргүзүү аракеттери боюнча 2 факты катталган. Ушул жылдын февраль айында Бишкектеги кафелердин биринде Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев жана президенттин аппаратынын мурдагы жетекчиси Эмил Каптагаев тамактанып отурган столдун астынан тыңшоочу аппаратты алып алышкан. Көп өтпөй ушундай эле окуяга Бош райкомунун мүчөсү Гүлнара Журабаева да кабылган. Анда да столдун алдында скотч менен чапталган үн жаздыруучу аппарат табылган. Бирок мындай мыйзамсыз иштерге ким барууда? Улуттук коопсуздук комитети али күнгө чейин аныктай элек. Записывающих устройств, диктофонов, он зафиксирован. Шаардагы кафелердин биринде табылган тыңшоочу аппаратты койгон официант видеокамерага түшүп калган. Диктофонду ал Эмил аттуу таанышы коюп коюуну суранганын айткан. Тыңшоочу аппаратты табактын алдына коюп таштап кеткен. Көп өтпөй аны Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев таап алган. Текшерүүгө келгенде диктофонго эч нерсе жазылбаганы аныкталган. Ал эми Бош райкомунун мүчөсү таап алган аппаратка да эч нерсе жазылган эмес. Буга жараша кылмыш иши дагы козголгон жок. Күч кызматкерлери билдиргендей, үн жаздыруучу аппараттарды сатып алуу кыйын деле эмес. Жакында эле УКМК тарабынан андай жабдыктарды сатып жаткан адам кармалган. Кардарларды ал Instagram социалдык баракчасынан таап турганы маалым болгон. Бирок укук коргоочулар бул иштерге кайсы бир күч түзүмдөрүнүн тиешеси бар дешет. Себеби ушул жылдын апрель айында бажы кызматынын Ош жана Баткен областтары боюнча башкармалыктарынын жетекчилеринин кабинеттеринде жашырын тыңшоочу аппараттар табылып, жабдыктар мыйзамсыз орнотулганы аныкталган. Мунун негизинде кат алуучунун телефондук жана башка сүйлөшүүлөрдүн, почталык, телеграфтык, электрондук жана башка кабарлардын купуялыгын бузуу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, бирок күнөөлүүлөр табылган эмес. Эксперттер буга башкы прокуратура кийлигишүүсү зарыл дешет. По логике вещей, и это традиционно. Логикага таянсак, укук коргоочулар журналисттерден бир эле күч түзүм кооптонот. Учурда биздин өлкөдө дээрлик бардык мамлекеттик кызматкер укук коргоочуларды күнү-түнү менен тыңшашат. ТМЗдын тыңшоолор соттун чечими жок эле, мыйзамсыз түрдө ишке ашырылат. Мен муну билем жана жүйөлөрүм бар. Көзөмөл орган катары бул иш боюнча прокуратура иш алып барып, тийиштүү чараларды колдонуусу зарыл. Эл өкүлдөрүнүн пикиринде күч түзүмдөрү мыйзамсыз тыңшоолорду коомчулуктан жашыруу аракеттерин көрүүдө. Эмнегедир бул суроо боюнча тергөө УКМКнын коррупцияга каршы кызматынын жетекчисинин орун басарына тапшырылыптыр. Бирок мындай маселени чечүү бул кызматтын функциясына кирбейт. Андыктан бул кадам кандайдыр бир күмөн ойлорду жаратууда дешет мыйзам чыгаруучулар. 5 факт боюнча 5 тең иши кыскарылган, 4 кыскарылган. Же козголгон эмес. Жазуу эки начальник таможня, эки кабинетте, андан бир жаранды кармадык деп булар мактанып атат, штраф салдык 500 деп. Калган учурда изилдеп жыйынтыгына чыгарбай койду да, чыгара албайт. Мыйзам бузууга баргандардын аныкталбай жатканы көзөмөл органдарынын өздөрүнүн эле ишмердүүлүгүнө көлөкө түшүрүүдө дешет эксперттер. Мында атайын кызматтар кылмышкерлерди атайлап жашырушуудабы, же өз ишин так аткара албай жатабы деген суроо жаралат. Иштин козголбогонунун себеби биздин деген органдар өтө шалакылык маанилүү менен буга деген көңүл бурушту да. Бул деген болгон окуя бүгүн бүтпөйт да. Эгерде ушундай фактылар эртең же бүрсү күнү же кандайдыр убакыт өткөндөн кийин кайра пайда болчу болсо, анда аларды деген кантип булар иликтейт. Кээ ошондо болот атпайбы? Эгерде иш козголгон болсо, анда кийин боло турган нерселерди да ошолордун деген ичинен изилдеп туруп, ошолорду бир кишилер жасадыбы, же ар башка кишилер жасадыбы, же кандай бир күчтөр болдубу деген суроолорго деген жооп издеш керек да. Мыйзамсыз жол менен жасаган иштердин ошол күчтөрдү же кишилерди издегенге анда булар аракет деле кылбаптыр да. Эксперттер көзөмөл органдары үн тыңшоого тиешеси барлардын иштерин кайрадан жандандырат деп ишенишүүдө. Бул бир гана жабырлануучулардын эмес, иликтөө органдарынын да кызыкчылыгы үчүн ишке ашырылууга тийиш. Анткени эгерде мындай иштерге атайын кызматтагылар аралашса, анда атайын каражаттарды пайдалануу фактыларын, өз укуктарын ашыкча пайдалануу катары сыпаттаса болот. Кайыр Жайлообекова, Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС.